Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан углеводдор деген теманы окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы дисахариддер жана сахароза. Углеводдор булар жаратылышта биологиялык жактан абдан маанилүү болгон заттар. Углеводдордун класстарына кирген булар моносахариддер, дисахариддер жана полисахариддер. Моносахариддерге кирген зат бул глюкоза. Биз силер менен өткөн сабакта глюкозанын молекуласынын түзүлүшү, глюкозанын касиеттери боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн дагы эле ушу углеводдордун классына кирген дагы бир тобу бул дисахариддер боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта силер дисахариддердин түрлөрү, дисахариддердин молекуласынын түзүлүшү жана алардын касиеттери боюнча маалымат аласыңар. Дисахариддерге өзү аты эле айтып турат, дисахарид деп. Ди бул эки дегенди түшүндүрөт. Бул моносахариддердин эки молекуласы. Дисахариддердин формуласын чыгарып алуу үчүн силердин эсиңерде көбүрөөк сактап калыш үчүн төмөнкү ыкманы колдонсоңор болот. Бул жөнөкөй арифметикалык ыкма. Глюкозанын формуласын силер билесиңер. С6H12O6. Мына ушул экинчи глюкозанын молекуласына кошсоңор, көмүртектин саны анда 12 болот. Ал эми суутектин саны 24, кычкылтектин саны 12 болот. С12H24O12 деген формула келип чыгат. Мына ушул формуладан суунун молекуласын алып салсаңар, анда С12H22O11 деген формула келип чыгат. Мына ушул формула С12H22O11 деген формула бул сахарозанын формуласы. Сахароза дисахариддердин өкүлү болуп саналат. Дисахариддерге сахароза формуласы С12H22O11, лактоза жана ошондой эле мальтоза кирет. Бул үч заттын тең формуласы, эмпирикалык формуласы бирдей, С12H22O11. Булар структуралык формуласынан айырмалангандыктан эмпирикалык формуласы сахарозанын дагы, лактозанын, мальтозанын формуласы С12H22O11ге туура келет. Сахароза Кыргызстанда кант кызылчасынан өндүрүлүп алынат. Кант кызылчасынын канттуулугу 16%дан 20%га жетет. Ал эми башка өлкөлөрдө, Кубада, Индияда жана ошондой эле Бразилияда бул курамында сөңгөгүндө канты бар кант тростниги деген өсүмдүктөн өндүрүп алат. Бул кант тростнигинин сөңгөгүнүн канттуулугу 98%га барабар экен. Демек, ошондой эле лактоза бул сүттүн курамындагы канттын түрү бул лактоза деп эсептелинет. Демек, дисахариддер булар жаратылышта кант кызылчасынан жана кант тростнигинен өндүрүлүп алынуучу зат. Дисахариддерге кайсы заттар кирет? Сахарозанын структуралык формуласын жазып көрөлү. Сахарозанын структуралык формуласы, демек, циклдуу түзүлүштөгү зат. Көмүртектин атомдорун номерлейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, демек 6 көмүртеги бар. Жана ар бир сызыкчада суутектин атому жана гидроксил тобу жайланышкан. Биринчи көмүртектеги гидроксил тобундагы бир суу бөлүнүп чыккан. Аны азыр жазабыз. Биринчи көмүртектеги гидроксил тобундагы суутек. Экинчи зат бул алдегиттик формага ээ болгон фруктозанын молекуласы. Ар бир сызыкчанын ордунда суутектин атому жана гидроксил тобу бар экендигин билесиңер. Демек, биринчи жазган структуралык формула глюкозанын формуласы, экинчи жазылган заттын структуралык формуласы бул фруктозаныкы, анткени фруктоза алдегиттик формага ээ болот.
Демек сахароза бул глюкоза жана фруктозадан турган зат экен. Биринчи жана экинчи көмүртектеги гидроксил тобу менен суутек орун алмашып суу бөлүнүп чыккандыктан байланыш биринчи жана экинчи көмүртектин ортосунда пайда болот. Бул сахарозанын структуралык формуласы. Эгерде глюкозанын 2 молекуласынан турса, анда бул зат мальтоза болуп эсептелет. Демек сахароза менен мальтозанын айырмасы сахароза глюкозадан жана фруктозадан турса, мальтоза глюкоза жана глюкозанын 2 молекуласынан турат. Же башкача айтканда альфа глюкозадан турат экен. Бул жерде байланыш биринчи жана төртүнчү көмүртектин ортосунда пайда болгон. Ошондой эле мальтозанын молекуласына көңүл бурсаңар, биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу бар. Мына ушул гидроксил тобунун негизинде бул молекула ачык тизмектеги абалга дагы келе алат. Башкача айтканда альдегидтик формага дагы өтө алат экен. Ошондой эле дисахаридтердин дагы бир түрү бул лактоза. Лактозанын молекуласы бета глюкозадан түзүлгөн. Байланышты карасаңар, лактоза галактоза менен глюкозанын молекуласынан турган зат. Байланыш болсо биринчи жана төртүнчү көмүртекте, бирок лактозанын молекуласынын формасын карасаңар, бета абалында жайгашкан, анткени гидроксил тобу тегиздиктин үстү жагында жайланышкан. Ошондуктан байланыш биринчи жана төртүнчү гликозидтик байланыш деп аталат. Бул заттын аты лактоза, сүттүн курамындагы кант, галактоза жана глюкозадан турган зат экен. Сахарозанын молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Сахарозанын формуласы С12H22O11. Сахарозанын структуралык формуласы 6 бурчтукту берет. Ар бир сызыкчанын ордунда суутек жана гидроксил тобу бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп номерленет. 6-чы көмүртектин атомундагы гидроксил тобу бул биринчилик спирт абалында жайгашкан. Биринчи көмүртектеги гидроксил тобу тегиздиктин асты жагында жайланышкандыктан бул глюкозаны альфа глюкоза деп атайбыз. Бул гидроксил тобу жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Мына ушул альфа глюкозанын дагы бир молекуласын жазабыз. Бул альдегид түрүндө жазылат. Глюкозанын альдегид түрүндө жазылганы бул фруктоза деп аталат. Жазабыз структуралык формуласын. Мында бардык сызыкчаларга гидроксил тобу жана суутекти жайгаштырабыз. Ошондой эле номерлейбиз. Номерлеген учурда 6-чы көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу бул спирт абалында жайланышат. Ошондуктан бул фруктозанын курамында дагы 2-чи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу тегиздиктин асты жагында жайланышат дагы. Бул гидроксил тобу жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Бул затты биз фруктоза деп атайбыз. Демек, глюкоза менен фруктоза кошулган учурда глюкозанын курамындагы жарым ацеталдык гидроксил тобундагы OH тобу менен фруктозанын курамындагы бир суутек кошулат дагы, натыйжада суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгонун жазып көрөлү. Альфа глюкоза, мына структуралык формуласын азыркы жазгандай эле жазабыз. Демек, глюкоза менен фруктозанын ортосунда байланыш пайда болот. Бул байланыш альфа 1-2 гликозидтик байланыш деп аталат. Мына жашыл түс менен белгиленип турат. Демек, фруктоза менен глюкозанын ортосундагы байланыш 1-2 гликозидтик байланыш деп аталат экен. Бул структуралык формула сахарозага туура келет. Сахароза С12H22O11. Сахарозанын молекуласын жакшылап көңүл бурсаңар, фруктозанын молекуласындагы 6-чы көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу бул биринчилик спирт абалында жайланышкан. Ошондой эле биринчи көмүртектеги гидроксил тобу дагы биринчилик спирт абалында жайланышкан. Ошондуктан сахароза бул альдегидтик касиетке ээ болбойт. Мына ушул сахарозанын альдегидтик касиетке ээ болбой тургандыгын төмөнкү тажрыйбадан көрүүгө болот. Бизге сахароза, жездин сульфаты жана натрийдин гидроксиди берилген. Пробиркага бир аз
жез сульфатынан куюп алабыз. Жездин сульфаты көк түстөгү эритме. Жез сульфатына натрий гидроксидинин эритмесин куябыз. Натрий гидроксидинин эритмесин куйган учурда ачык көк түстөгү чөкмө пайда болот. Ал эми пайда болгон эритмеге сахарозанын эритмесин куйсак, анда бул чөкмө эрийт дагы ачык көк түстөгү эритме пайда болот. Бул пайда болгон эритмени газ горелкасы аркылуу ысытып көрөбүз. Эгерде альдегидтик топ болсо, анда бул эритменин өңү кызарып өзгөрүш керек. Мына сахарозанын курамында альдегидтик топ болбогондуктан ачык көк түстөгү эритменин өңү өзгөргөн жок. Ошондуктан сахароза альдегидтик касиетке ээ болбойт. Жана ошондой эле күмүштүн бир валенттүү оксидинин аммиак эритмеси менен реакцияга кирип, күмүш күзгү реакциясы жүрбөйт. Ошондуктан сахароза бул көп атомдуу спирттердин касиеттерине окшош касиетке ээ болот экен. Демек, кызыл түс менен берилген глюкозанын молекуласынын структуралык түзүлүшү, ал эми сары түс менен фруктозанын молекуласынын түзүлүшү. Бул эки заттын ортосунда гликозидтик байланыш менен байланышып турат. Бул сахарозанын молекуласынын түзүлүшү. Дагы бир дисахаридтердин өкүлү болгон бул мальтозанын молекуласынын структуралык түзүлүшүн карап көрөлү. Мальтозанын молекуласы деле альфа глюкозадан түзүлгөн. Сызыкчалардын ордунда суутек жана гидроксил тобу бар. Биринчи көмүртекте жайлашкан гидроксил тобу менен экинчи глюкозанын молекуласындагы гидроксил тобу байланышат. Ар бир сызыкчада гидроксил тобу жана суутек бар. Демек, экинчи глюкозанын молекуласын номерлесек, анда төртүнчү көмүртек менен биринчи көмүртектин ортосундагы гидроксил топтору биригип суу бөлүнүп чыгат дагы, натыйжада 1,4 гликозидтик байланыш пайда болот. Мына сахарозадан айырмасы мальтозанын молекуласында 1,4 гликозидтик байланыш пайда болот. Ошондой эле дагы бир айырмасы сахарозанын молекуласында биринчи көмүртекте гидроксил тобу жайланышкан эмес, ал эми мальтозанын молекуласында биринчи көмүртекте гидроксил тобу бар. Мына ушул гидроксил тобунун бар болгондугуна байланыштуу мальтоза ачык тизмектүү молекулага дагы ээ болот. Башкача айтканда, альдегидтик формага ээ боло алат. Демек, мальтоза бул альфа глюкозанын эки молекуласынан түзүлгөн зат. Сахарозадан айырмасы, сахароза глюкоза менен фруктозадан түзүлсө, ал эми мальтоза эки альфа глюкозадан түзүлөт экен. Ошондой эле мальтозанын молекуласында биринчи көмүртекте жайлашкан гидроксил тобу бул жарым ацеталдык гидроксил тобу болуп эсептелинет. Сахарозанын дагы бир айырмаланган касиети, сахароза спирт катары жездин гидроксиди менен реакцияга кирет. Анын теңдемесин жазып көрөлү. Биз сахарозаны OH группасын өзүнчө жазып алдык. Анткени сахарозанын молекуласынын формуласы С12H22O11 болчу. Эки суутекти жана эки гидроксил тобун өзүнчө жазып OH деп жазып алдык. Бул сахарозанын бир молекуласы. Ал бир молекуласы менен кошулуп жездин гидроксиди. Жездин гидроксиди жез эквиваленттүү болгондуктан эки гидроксил тобундагы өзүнчө жазабыз. Дагы бир сахарозанын молекуласы менен кошулат. Бул учурда жездин курамындагы гидроксил тобу менен сахарозанын курамындагы бир суутек кошулуп суу бөлүнүп чыгат. Жана ошондой эле гидроксил тобу жана суутек менен кошулуп эки молекула суу бөлүнүп чыгат дагы. Пайда болгон затты жазабыз. Анда биринчи сахарозанын молекуласындагы OH тобу калат. Экинчи гидроксил тобунан бир кычкылтек калган. Экинчи сахарозанын молекуласы кычкылтек жез аркылуу бири-бири менен байланышат. Жана ошондой эле гидроксил тобундагы начар байланыш түзүлөт. Муну үзүк сызык менен белгилейбиз. Мына ушул пайда болгон заттын формуласы жездин сахараты деп аталат. Жана эки молекула суу бөлүнүп чыгат. Сахарозанын
эки молекуласы жездин гидроксиди менен кошулганда жездин сахараты пайда болот экен. Демек спирттер сыяктуу сахароза жездин гидроксиди менен реакцияга кирип жездин сахаратын пайда кылат. Ошондой эле сахарозанын дагы бир касиети бул сахароза гидролизденет. Сахароза гидролизденгенде глюкоза жана фруктоза пайда болот. Мына сахарозанын формуласы С12H22O11 минералдык кислоталардын таасири астында, күкүрт кислотасынын таасири астында гидролизденген учурда глюкоза жана ошондой эле фруктоза пайда болот. Глюкоза менен фруктоза бири-биринин структуралык түзүлүшү боюнча айырмаланат. Демек глюкозанын пайда болгондугун тажрыйба жүзүндө көрсөк болот. Сахароза гидролизденет минералдык кислоталардын таасири астында. Стаканга сахарозанын эритмесин куюп алабыз, же башкача айтканда канттын эритмесин куябыз. Ага күкүрт кислотасынын эритмесин куябыз. Эритмесин куюп, реакция батыраак жүрүш үчүн аны газ горелкасы аркылуу ысытабыз. Бирок бул заттын өңү өзгөргөндүгү эч кандай байкалбайт. Бирок стакандын ичинде глюкоза жана фруктоза пайда болгон. Бир аз эритмени муздатып, глюкозанын пайда болгондугун билүү үчүн эритмеден пробиркага куюп алабыз. Ага натрийдин гидроксиди жана ошондой эле жездин сульфатын кошобуз. Жез сульфатын кошкон учурда көк түстөгү эритме пайда болот. Пайда болгон эритмени газ горелкасы аркылуу ысытабыз. Isıткан учурда эритменин өңү өзгөрүп, кызыл кирпичтин өңү сыяктуу болгон зат пайда болот. Бул алдегиттерге мүнөздүү реакция. Ошондуктан демек сахароза гидролизденгенде глюкоза пайда болгондугун далилдейт экен. Себеби глюкозанын молекуласында алдегиттик топ бар. Сахароза дисахаридтерге кирет. Дисахаридтер гидролизденген учурда моносахаридтер пайда болот. Глюкоза менен фруктоза бул моносахаридтердин өкүлү болуп эсептелинет. Мына балдар, силер сахарозанын касиеттери менен тааныштыңар. Сахарозанын молекуласынын түзүлүшү жана алардын касиеттери менен тааныштыңар. Жаратылышта сахарозаны кант кызылчасынан өндүрүлүп алынат. Кант кызылчасынан кантты же сахарозаны өндүрүп алуу бир нече баскычтардан турат жана атайын аппараттарда жүргүзүлөт. Кант кызылчасын жууп тазалагандан кийин аны майда кескичтер аркылуу кесип майдалап, ысык сууну жиберип, кантка бай эритме өндүрүлүп алынат. Алынган эритмелерде ар кандай кошундулар жана органикалык кислоталар болгондуктан бул алынган эритмеге кальцийдин гидроксидин кошуу менен тазаланып алынат. Анда эмесе мына ушул кантты өндүрүү боюнча теңдемелерди жазып көрөлү. Эгерде кошундулардын курамында, канттын курамында органикалык карбон кислоталары бар болсо, анда кальцийдин гидроксидин кошкон учурда органикалык карбон кислоталары кальций менен кошулуп, кальций туздары пайда болот дагы чөкмө түрүндө чөгөт жана суу бөлүнүп чыгат. Ошондой эле сахароза кальцийдин гидроксиди менен аракеттенишкен учурда кальцийдин сахараты пайда болот жана суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгон кальцийдин сахаратын андан ары эритип, кальцийден тазалап алуу үчүн атайын вакуум аппараттарында көмүртектин 4 оксиди жана сууну кошуу менен кальцийдин карбонаты чөкмө түрүндө чөгөт дагы таза түрүндөгү сахароза алынат. Демек алынган заттар бир нече баскыч менен жүрөт. Алынган сахарозаны бууландырып, кургатып, кристалдаштырып, андан ары пайдаланууга жиберилет. Мына балдар, силер сахароза боюнча маалымат алдыңар. Алган маалыматтарыңар боюнча төмөнкү суроого жооп берсеңер. Төмөнкү белгилердин кайсынысы сахарозага туура келет? А. Полисахарид. Б. Күмүштүн бир оксиди менен кычкылданат. В. Формуласы С12H22O11. Г. Калыбына келген углевод. Жооптор: биринчи А, экинчи Б,
үчүнчү В, төртүнчү Г. Демек туура жооп бул В. Демек формуласы С12H22O11. Калган белгилер сахарозага туура келбейт экен. Кийинки суроо. Жаңы төрүлгөн баланы тамактандыруудагы табигый углеводдун булагы болгон дисахарид кайсы? А. Сахароза, Б. Галактоза, В. Лактоза, Г. Мальтоза. Туура жооп биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Туура жооп экинчи. Демек галактоза сүттүн курамындагы кант болуп эсептелинет экен. Мына бүгүнкү сабакта балдар дисахаридтердин жалпы мүнөздөмөсү менен тааныштыңар. Ошондой эле дисахаридтердин жаратылышта кездешүүсү, сахарозанын физикалык, химиялык касиети менен тааныштыңар. Ошондой эле сахарозанын гидролиздениши, гидролизденген учурда моносахаридтердин пайда болушу менен тааныштыңар. Ошондой эле өнөр жайда сахарозаны өндүрүү боюнча тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.